Урматтуу достор, программабызды улантабыз. Бүгүн ушу эл аралык стоматологдор күнү. Ошол инсандардын бирин чакырганбыз. Бизде коногубуз бар. Медицина кызматкерлеринин отличниги, 4-чү тиш доктор бейтапканасынын башкы директорунун орун басары Таалай Асанбаев. Саламатсызбы агай? Кош келиңиз. Бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Маанай кандай бүгүн? 5-чи каналда буюрса. Биз кубанычтабыз. Айтыңызчы, ушу тиш доктору болуп канча жылдан бери эмгектенип келатасыз? Мен тиш доктор болуп 1996 жылдан бери иштеп келатам. 20 жыл болуп калган турбайбы? 20 жылдан ашып калды го дейм. Анын ичинен 15 жыл мен номер 2-чи тиш доктор бейтапкана ошол жерде бөлүм башчы болуп иштедим. Анын алдында башкы дарыгер Баширов Миркезим Бакылович деген бар эле. Ал кишиден көп тажрыйба алгам, алып келатам, жана алам. Учурмен пайдаланып, ал кишиге дагы майрам менен куттуктап, ага ден соолук, ийгилик каалап, ошол кишидин баягы батасы мага тийдиби, азыр бир башка жерде иштеп жатабыз. Буюрса ал кишинин тажрыйбасы мага абдан сиңген деп айтсам болот да. Агайыңыз турбайбы мына четтен? Агай дагы, байке дагы, Насаатчы дагы. насаатчы катары, дос катары да баары тең бир бетте дегенде да. Билесизби, сиздин жумуш көп энергияны талап кылат. Анткени тиш докторго баруунун өзү эле коркунуч жаратат эмеспи көпчүлүк адамдарда. Айрымдар барып ыйлап, айрымдар өзүнүн бир нааразычылыктарын билгизишет. Сиздер ушу энергияны убагында кайдан топтойсуздар? Ар дайым элге кызмат өтөө үчүн. Ал энергияны биз убакыт өткөнү менен тажрыйба менен топтолот экен да. Адеп биринчи күндөрү адеп алгачкы баштаганда чыдамсыздык бизде деле болгон. Бирок кесипти жакшы көрөт экенсиң, кесипти аркалайт экенсиң, кесипти сүйөт экенсиң. Ошон үчүн ар кандай кишилерди, ар кандай алардын баягы чыр-чатагына кандайдыр өзүңдүн моюнуң сунуп, алар менен жалпы бир тил табууга умтулат экенсиң дагы. Ошо менен баягы тажрыйба өткөн сайын ага дагы көңүл бурууга убакыт болбой калат экен. Бир эле гана ооз көңүлтүйүн таза кармоо, ооз көңүлтүйүн дарылоо жана кишиге жардам берүү болуп калат экен. Ансагандай бизде энергиядан мурун сизде чыгармачылык адамдар да көп келет бул каналга. Бул тиш доктордагы бул чыгармачылык кандайдыр бир жагдайга да ээ. Архитектурага мисалы бар. Себеп дегенде көп ураган тиштерди кайра формасын келтирүү. Ооба. Мисалы көп баягы тиштердин формасын уруу дагы алардын функционалдык жактан ооз көңүлтүйүндө өзүнүн милдетин аткарууга дагы тиш докторлордун салымы абдан чоң. Мындай суроо берим келип атат да, ушу акындар жакшы ыр жазганда ушундай ыраазы болуп калышат да, бактылуу болуп калышат. Ырчылар жакшы ырдап калганда, үйүнү жакшы болуп тарбияланып калганда ушундай жыргап калышат. Сиздерде ушундай бир ачуу оору менен келген инсанды, катуу ооруп келген инсанды тишин дарылаганда ушундай бир өзүңүздөр тиги тиш айыккан киши албетте жыргап калат, а сиздер дагы ушундай жыргап калган учурлар болобу? Абдан көп. Ошондой маалда келген кишилерден ыйлап келген киши, жадырап жайнап чыгып кеткен кишиге өзүнчө эле биз бата алгандай болуп сезилебиз да, чын айтканда. Ошо бата алгандай эле болот болуш керек, себеби баягы рахматын айтып кетет, ой рахмат, аябай жакшы болуп калдым депчи. Туура. Анда учурлар көп. Андан да көп болушун да каалайт элем барында. Ар дайым көп болсун демекчибиз биз дагы. Ал эми биздин телекөрүүчүлөргө биз дайыма эле айтып келебиз. Тиш докторго бир жылда бир жолу сөзсүз түрдө баргыла. 2 ай сайын ушул биз колдонгон щетканы алмаштыргыла депчи. Сиз дагы бир рет биздин телекөрүүчүлөргө азыр кайрылуу жасап кетпейсизби? Негизи кеп кеңешиңизди айтып. Учур менен пайдаланып, сизде да оңдоп кетейин элем. Тиш докторго негизи бир жылда бир жолу эмес. 6 айда бир жолу. 2 мага келип турууга бул абзел, зарыл. Эгер өзүнө баягы ирет катарында келсе, анда пайдасынан башка эч кандай зыяны жок. Сиз айткандай чын эле ар сайын, же болбосо тагыраак айтканда ар бир сайын тиш пастасын, жууган пастасын алмаштырып турса, андан дагы пайдасынан башка эч кандай зыяны жок. Ошого жараша щетканы дагы баягы өзүнүн бузулушуна жараша жана ооз көңүлтүйүнүн тиштеринин структурасына жараша баягы жумшак, орто, катуу дегенге баягы туура пайдаланса, мындан дагы туура баягы өзүнүн жыйынтыгы чыгат деп ойлойм да. Жакшы. Мындай сизге суроо берим келип атат. Сиздин өзүңүздүн тишиңиз ооруган учурлар болду беле? Өзүңүздүн кесиптештериңизге кайрылган учурлар? Эми адам баласы катары тиш ооругандар маалдар болду. Сөзсүз мен бул маалда өзүмдүн кесиптештериме кайрылам, башка кайрылбайм. Иштеген жериме кайрылам. Эгер мен башка жактан тиштеримди арылатсам, анда өзүм иштеген жериме баягы ишенбестик,
өзүм иштеген жериме кайдыгерлик мамиле жасайм го деп ойлойм дагы. Өзүмдүн иштеген бейтапканадан ошол жерде иштеген докторлорго гана кайрылам мен. Алар текшерип аткандар өзүңүз сүйлөй берет болушуңуз керек э? Буну мындай кылайм, тигиндей карап коем, могу жерим момундай окшойт. Жок. Антпейм, анткени бул дагы баягы иштеп аткан кишинин ишенимдик баягы жок болбош үчүн мен андай эч качан айтып атпайм дагы, бул баягы этикетке жатпаган нерсе да, жат көрүнө турган нерсе. Демек, ал ошол сизди дарылап жаткан дарыгердин иши. Раз ага ишенип отурдуңбу, аягына чейин отур. Ишенбесең башынан баштап отурба. Ал эми сиз ошол кесиңизге байланыштуу өзүңүздүн кандайдыр бир кыялдарыңыз барбы? Бар болсо, биз менен бөлүшүп өтпөйсүзбү? Клиникаштуу же ушундай өзүнчө жеке клиника ачайын деп Кесипке байланыштуу. Кесипке байланыштуу, мына мен айттым го 96-жылдан бери иштеп келатам. Кандайдыр бир өзүм жеке менчик кабинет тиш доктор же болбосо өзүнчө клиника деген менде оюм жок чын эле азыркы күнгө чейин. Мен бир эле гана оюм иштеген жерде өзүмдүн салымымды кошуу, кийинки баягы урпактарга бул келип мындай салым кошту деген, мындай өзгөртүүлөрдү кылды деген. Жана бул киши менен келиши менен биздин бейтапканада ушундай кандайдыр бир жакшы ийгиликтерге жетишти деген эле ойдо калгым келет. Же болбосо өзүм жеке кандайдыр амбицияларым аякта жок. Жакшы, анан кийин мындай суроо бергим келип атат да. Бүгүн кесиптик майрамыңыздарды өткөрүү үчүн кандайдыр бир иш-чаралар болобу? Бүгүн кесиптик майрамдарды эми албетте азыр жумушка барып эле аларды куттуктайбыз. Албетте баягы сыйга таттуктуу кишилерди ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана кандайдыр бир программалар болбойбу, аны мен башкы дарыгердин гана уруксаты менен ишке ашырат го деп ойлойм да. Ал эми азыр болсо сизде мүмкүнчүлүк бар кесиптештериңизди ошо телеэкран аркылуу куттуктап өтүүгө. Чоң рахмат эми. Эркин сөз сизге. Урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин тиш докторлор, урматтуу биздин баягы тиш доктор бейтапканада иштеп жаткан кенже жана орто мед кызматкерлери. Биздин жумуш абдан оор дегеним бул чыгармачылык талапты кылат экен, чыдамдуулукту талап кылат экен. Жана ошондой эле баягы адам баласына көрккө көрк кошуп, сулуулукка сулуулук кошуп, сулуулук кошкон биз кесиптердин бир түрү. Мен ойлойм, мындан дагы ары биз ар бирибиз тең ошо адамдарды ыйлап келгенди, кубандырып кеткенге мүмкүнчүлүгү жетип, алардын далай батасын алып, алар менен бирге далай ийгиликтерге жетишип, алар менен бирге бири-бирибизге эртең жолукканда саламыбыз түз болуп, бири-бирибизге ыраазычылыктан башка, бири-бирибизге ден соолуктан башка тилеген күндөрдү каалайт элем. Сиздерге эң биринчиден ден соолук, экинчиден ийгилик, үчүнчүдөн бүт каалаган максатыңарга түптүү орду менен жетиштерин каалайт элем. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет сиздин майрамыңыз менен сиздин кесиптештериңизди, жалпы Кыргызстандагы эмгектенген тиш докторлордун баарын биз 5 каналдын жалпы жамаатынын атынан куттуктайбыз. Терең ыраазычылык, таң эрте келип маек куруп бердиңиз. Чоң рахмат. Майрамыңыз куттук болсун.